адам баласы бизге ошо илим окуй турган болсок эң бийиктикке чыгат элек да. Эң бийиктикке чыгат элек. Европа мына ушул нерсени биздин ата бабаларыбыз, биз мусулмандардын чоң алымдары жазган китептерди жазып, алар ошондой чоң даражага жетип кетти да. Мисалы, Ибн Халдун рахимахуллахтын мисалы китептери, ал Европанын баардык китептеринде ошо англис тилинде которулган да. Эми бизден чыккан, өзүбүздөн чыккан китептер мисалы которулган эмес. Мисалы айтылган Иман Сарахсидин китеби которулган эмес кыргыз тилинде. Сираджиддин Оши, Оштон чыккан алымыбыз. Ал кишинин жөнөкөй эле эмгеги кыргыз тилинде которулган эмес да. Которгондор бар, бирок жалпы аз көлөмдөгө чыккан эмес. Анан кийин андан сырткары эле жөнөкөй эле айта турган болсок, башка илимдер, астрономия илими болсун, же болсун геометрия болсун, эми ошонун баардыгы мусулмандар ченеген да. Мисалы, Улукбек деген өтө чоң алым болгон. Ал да ошо Самаркандта болгон болуш керек. Ал астрономия жактан өтө чоң эме болгон да, өтө чоң алым болгон ал киши дагычы. Анан дагы Фараби деген алымдар болгон керек болсо, Нил дарыясын бар өлчөгөн алымдар болгон да ал жакта дагычы. Мусулмандар бул нерсени эч кайсысын четке каккан эмес.